булагы деп элибизде бекер айтылган сөз эмес. Дүйнөдөгү улуу адамдардын баары, аалымдардын баары ушул китеп окуу менен акылга, билимге жеткен. Китеп деген билбегенди билгисип, адамга аты-энең да бербеген, дүйнөдө эч ким бербеген билимди ушул китеп берет. Дилазык деген бизде бир жакшы басма бар. Ошол көптөн бери керектүү китептерди чыгарып келатат. Мына бул жерде Саякбай Каралаев атаңардын улуу манасчыбыздын толук варианты чыккан экен, ушу Манас китебин басыптыр. Мына ушул турат. Мына биздин Мухаммед пайгамбарыбыз жөнүндөгү китеп орус тилинде чыккан экен, жарык көргөн экен. Муну менен тааныссаңыздар болот. Анан кийин Шарияр деген китеп экен, ушу Дилазык чыгарган. Мына ушул 3 китептен каалагандар алып окуп, өзүнүн билимин алса болот, өзүнө керектүү көп нерселерди алса болот. Эми байгы буларды окутуунун да өзүнүн ыкмалары бар да. Биз адам Манаста айтып атабыз. Жанагы бүгүн 21-кылымда жанагы адамдардын операция кылып, жүрөгүн операция кылып, боорун, бөйрөгүн алмаштырып атпайбы? Манаста деген билесиңерби? Семетейдин далысында кечирин ошо операция жолу менен алмаштырган. Иттин эмесин салган кечирин. Ушундай эмелерди ошо кезде эле жасаганын, жанагы окту алып чыккан аштар деген болгон, тинтүр деген болгон, ошо окту алып чыккан аспаптар, медициналык аспаптар болгон. Бул Манаста бүт баары бар. Манаста жанагы Ханике апаңардын кийим тигүү фабрикасы бар өзүнчө. Кыргыздын колунан көрү төгүлгөн уздарды чогултуп келип анан кийин кандагайды тигет эмеспи? Кандагай жөн эле шым. А бирок кийип көрсө ошо адамдардын алпы болгон кошойго батып кеткен да ошол шым. Ошону канчалык керемет менен тиккен. Ал кошой анан кийин бата берип, Семетей ошондон төрөлөт эмеспи? Эми иши кылып ушул китептер боюнча, ушул 3 китеп боюнча Дилазык басмасы сынак жарыялаган экен. Анын байгеси, Акчылай байгеси да бар экен. Акчасы да чоң экен. Ушул китептерди окуп, ушу сынакка катышып, ошол акчаны утуп алгыла. Анан утуп алган акчаңарга кайра китеп алсаңар болот.